жалпы мынау исламда Махди жоқ. Исламның Құранда да, хадисте де ондай. Ассаламу алейкум устаз. Имам Махди деген барбы же жокпу? Кээ-бир молдолор буну жомок жалган дейт. Кээ-бири бар дейт. Сиз чубак ажекелер бар дейсиңер. Өзү хадис барбы же жокпу? Ким буга ишенбесе капыр болобу же кандай? Астагфирулла. Жок туугандар, Имам Махди бар нерсе. Биз Мушкатул Масабих деген китепти 98-жылы окудук эле. Анан кийин көп устаздарыбыздан ошо акыл эс алгандан бери эле Имам Махди биздин динибиздеги бул кыямат күндүн белгилеринин бири катары бул бар нерсе. Бул хадди таватур деп коет. Бул деген туугандар мындай да, хадистин түрлөрү бар да. Имам Махди боюнча сахih хадистер мына. Абу Даудда, Термизиде, Ибн Мажада, Байхақиде, Канзул Уммалда, Насаиде, Муслимде. Охо, хадди таватур. Бунунку таватурга жеткен, жөнөкөй эле сахih эмес. Жөн эле хасан хадис эмес, таватур деп кой. Таватурду инкар кылган Кудай сактасын, иманды жаңылаганга туура келип калат. Буну пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын өзүнүн сөздөрү да. Өзү айткан. Ал-Махди минни. Махди менден дегенде. Ажлал жабхати дейт. Пешенеси кең болот экен. Анхан унф деп коет. Мурдумда жалпак эмес, кичине мындай бийирээк. 7 жыл башкарат деген. Абу Дауд шарифте. Сахih хадис. 7 жыл башкарат деген. Ямлаул ард кыстан ва адлан. Жер бетин адилеттүүлүк менен толтурат экен да. Адилеттүүлүк, инсаптуу менен толтурат экен. Кама мулият зулман ва журан. Кандай зулумдук менен толтурулган жерди ошо менен толтурат экен. Бул риваят Абу Саид Худри радыйаллаху анху риваят келет. Ибн Масуд радыйаллаху анху айткан Тирмизидин риваятына. Имам Тирмизи айткан: "Хаза хадисун сахихун." Бу сахih хадис деген бул. Жөнөкөй хасан эмес даже. Заиф тиякта турсун, мавзу тиякта турсун, жасалмалар башкалары. Казар. Бул туган пайгамбардын хадисин жомок деп айтпагыла. Пайгамбардын имандан ажырап калбайсың, пайгамбардын хадисин кантип жомок дейсиң? Этиятташ керек. Имам Махди, биздин ахли суннат ва жамаатта туган бул ижма бар. Бул боюнча бул ижма, бул жакшынакай түшүнүш керек. Ибн Масуд разыяллаху анху дейт, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат дейт. Тазхабу дунья, дүйнө бүтө баштайт, жоголупчу. Хатта ямликал араб рожулун салих, арабка ошондой бир киши келет дейт. Ал ошол бардык зулумдукту жок кылып, адилеттүүлүктү тургузат дейт. Мин итрати мин ахли байти, ал менин үй бүлөмдөн болот дейт. Тияк бияк ал башка эмес, менин үй бүлөмдөн болот дейт. Эми угуп алыңыз. Ювати исмуху исми, анын аты мен атыма окшош болот дейт. Ва исму абихи исму аби, анын атасынын аты мен атамдын атына окшош болот дейт. Аты Мухаммад болот. Атасынын аты Абдулла болот. Умму Салама радыйаллаху анха енебиз. Айтат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан дейт. Не дейт? Махди, ал-Махди айткан, мен айтрати, мен үй бүлөмдөн деген. Мен аулади Фатима, Фатима эне өзүнүн балдарынан болот деген буну. Фатима эне өзүнүн балдарынан болот бул. Башка эмес ал. Башка ажам-пажамдардан эмес, жөн эле бир дааватчынын аты же болсо чакыруучу андай эмес. Фатима энебиздин урпагынан болот. Булардын бардыгы сахih хадистерден айтат. Заиф хадистер өтө турган болсок толтура. Даже сахih хадис болбогон чакта дагы эгерде заиф хадис болсо, туган аны жомок деп айтса болбойт. Матрук, макзуб, албетте башка аралаштыргандар толтура, аларды албайлы го. Мен силерге айтып бердим, мынакей Мушкаттан ошо эсимде атканда мен эсимде, ошо 98-жылдан бери. Канча ал Имам Махди деп тугандар. Бул жерде Имам Махди как раз булар замандаш болот. Иса пайгамбар менен. Иса пайгамбар түшкөн Даджал ошо бир учурда болот булар. Бир учурда болот. Имам Махди айтат да, "Фасалли бина" дейт. Иса пайгамбарга айтат да. Окуп бериңиз бизге намаз дейт. Иса пайгамбар: "Ла, окубайм." Эмнеге?
Силердин кээ бириңерге амирсиңер дейт. Алла Таала бул үммөткө ушунчалык чоң сый урмат берген дейт. Имам Махди өтөт деген. Ой, туугандар, ошондо Иса пайгамбар аркасынан кармап мынандай деген. Мына азыркы мурунку айткан хадистердин бардыгы сахих хадистер болот. Түшүнүктүбү? Муслим шарифте келип атканы бул Имам Махдидин ачык атын айтпай, бирок кыяматка жакын ушундай Алла Тааланын халифасы болот. Аллаху акбар, ал болсо канчалык ушундай жакшылыктарды кылат деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан хадис бар. Байхакида деле келет бардыгында, риваяттарда бар. Абу Дауд өзүндө бар, Абу Дауд өзүндө. Ал жерде сахих деп айтылган. Bir kişi geletkende, İmam Mahdi'ye etkende, Peygamberimiz aytıdır. Ya Mahdi, atini. Bana berveysin. Al şunca bereşen bolo degen. İşlerse kalvay, göter alvay tuğan dengel de veretken. Bu rivayet Tirmizi'de. Tuğanı şunca hadisleri görüp, icmai ummatı görüp, tavatur da var. Bunu haddi tavaturga Bukhari var. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh'tin şarhını yazgan. Mana ke tuğanlar. İbn Hajar Asqalani rahmatullohi alayhi. Fathul Bari degan kitap. Бүткүл dünya признавать etedi. İmam Bukhari'nin andan kıyın, andan güçlü şarkı çok. Fathul Bari. İbn Hajar Asqalani rahmatullohi alayhi ne dedi? Bunun çegi jönököyle zayıf tiyakta tursun, hasan tiyakta tursun, sahih tavaturga jetken, haddi tavatur ma'nanga jetken dedi. Şunun için кейбір баяғы риваяттарда да келет қой. Құдай сақтасын туғандар. Егерде Иса пайғамбардың түшүсүнө, Дәжжалдың чыгуусуна, Имам Махдидин келүүсүнө туғандар ким буну четке кага турган болсо, пайгамбарыбызга түшүрүлгөн нерсени жалганга чыгарган менен, ошого капырлык кылган менен барабар деген. Бул нерсени таватурдан булар. Булар тамашалашпаш керек да. Шuncha mıldıyordu oku mümkün başka nemesine karatmadı. Şialardı şialar. Ahli sünnet bizden akidamızda bu. Bizden akidamızda, bizden işenimizde bu. Şarı makasette karava Taftazani rahmetullahi aleyh. Qanday aytып өткенсе да булардын бардыгына келген. Шунча бул боюнча өтө кандай десек, эhtiyаттап демей кылыш керек да.